Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде кайрадан эсимде берүүсү. Биз бүгүн Кумтөр негизи эле ошол Кыргызстандагы алтын казуу, алтын өндүрүү тарыхына байланыштуу маек өткөрөлү деп чечтик. Кыргызстандагы алтын казуу темасы, алтын өнөр жайын иштетүү темасы Кыргызстандын эгемендиги менен эле тең болуп калган бир тарых. Бул тууралуу биз бүгүн студиябызга бул тууралуу маек куруу үчүн убагында белгилүү журналист, публицист, филология илимдеринин доктору, мурдагы Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси Кубан Мамбеталиев агайды чакырдык. Кубан агай, биздин студияга кош келипсиз. Кубанычтабыз. Сиз мына журналист катары активдүү ушул саясий темадагы макалалар жазган журналист катары бул теманы мыкты билген, убагында изилдеген адам катары белгилүүсүз. Ошон үчүн сизди чакырып отурабыз. Биздин студияга келип, ушул убакытта атканыңызга рахмат. Кубан агай, айтсаңыз, мына ушул сиз өзүңүз ушул теманы иликтеп, изилдеп баштаганы, ошондо сиз алгач ушул күмөндүү жагдайларын качан байкадыңыз эле? Өзүңүз аңдап байкадыңызбы же ошол убактагы баягы жалпы баягы саясий чөйрөдө болгон баягы күмөн саноо, нааразычылыктардан улам ушул темага аралаштыңызбы? Баштан байкадым. 91-жылдан баштап. 91-жылы Акаев Кыргызстанга Борис Берштейн деген дап келип, 7 таштан кабинет берип, Кыргызстан Камека деген эмени уюштуруп, анан 2 жылдан кийин жанагы келишимди түзүп, 97 жылдан баштап алтынды каза баштады. Мына ошо 97 жылга чейин бир топ чатак окуялар болгон. Парламентте комиссия түзүлүп, ал кезде Усубалиев аксакал төрөгөзү, Шергазы Мамбетовдор болуп, Рамазан Дырылдаев комиссияга кирип, анан ошо комиссия изилдеген Кыргызстандын алтыны, Советтер Союзунун учурунда алтын запасы Москвадагы кайда кетти? 2 тонна алтын келдиби Кыргызстанга? Келген жокпу? Анан Кыргызстанда кезде уже Макмал деген иштеп калган комбинат, алтын комбинат. Ошонун продукциясы кайда кетип атат азыр? Ошол маселелерди баарын изилдеп чыгышкан. Анан кийин могу келишимди түзүлгөн келишим эмне үчүн мындай шарт менен түзүлүп атат деп жасашканда. Шергазы Мамбетов ал тиги профессионал да, бул горный эме боюнча да, профессор да, горный. Ошон үчүн ал кишинин немеси далилдөө болчу. Ошондо анан мен алар мени чакырып Рамазан Дырылдаев. Бул 93-жыл болуп кала ошондо, же 92? Ошондо мени 91-эле жыл, 91-жыл болуп, Берштейн келгенден баштап эле. Анан мен жана кызыгып калдым да бул темага. Мен анда жашмын анда. Анан Республика деген орус тилинде газет чыкчу, Замира Сыдыкова. Ошонун газетине мен жазгам. Какой статья, эмненин негизинде биз иностранец тап келип туруп, ал гражданин Кыргызстандын жараны эмес да, башка мамлекеттин чет западтын жараны да. Ошол жараны Берштейн өзү еврей улутунан экен, эмне үчүн анан келип туруп, анан Кыргызстанга ошентип 7 таштан кабинет берип, анан кийин жанагы иштин баарын тең ошого салып берип атат. Ошол баягы адистерди, сизди ошол чөйрөгө аралашкандардын нааразы кылганы эмне болду биринчи кезекте? Чет элдиктер келип өздөштүрүп иштете турганыбы, же ал ошол келген чет элдиктердин репутациясына күмөн санап нааразы болгон, нааразычылык чыктыбы? Биринчиден чет элдиктин репутациясына. Адегенде, конечно, жанагындай болду. Эмне үчүн чет элдик келип туруп башкарат бизди? Эмне үчүн чет элдик келип президентке болот? Бизде эмне Кыргызстандын өзүбүздүкү жарабайбы? Но жок дегенде Россиядан чакырсын да, бизге жакыныраак да, Казакстандан чакырсын да. Эмне үчүн келип алып туруп ошол эме кылат деп күмөн санадым. Анан кийин өзүнүн персонасы кайда, ким экенин изилдей баштадык да. Журналист болгондон журналисттик иликтөөнү жүргүзөсүң да. Анан изилдей баштасак, бул өзү Ригадан чыккан эме экен. Учурунда Россияга барып туруп, Россиянын ушундай гендеринде онча иштейин деген аяктан аны кууп чыгып туруп, бизге кереги жок мындай деп туруп, анан башка мамлекет Өзбекстанды тиякпай эч ким кабыл албай коюп турган. Сябека деген фирмасы бар. Жанагы Берштейнди Сябека деген фирмасы бар да. Берштейн Сябека деген фирмасы бар. Анан кийин ошону Кыргызстан Көретбаев. Анан суроо болот да, эмне себептен мындай эмеси жок, имиджи жок, тажрыйбасы жок, мындай ийгиликтүү история успеха деп коет. Ийгиликтүү тажрыйбасы жок. Бул соода тармак менен жүргөн. Неме, анан кийин Себека деген түзүп алып туруп Кыргызстанга тиги парфюмерияны алып келет, тиги женский эмелердин баарын алып келет. Какой смысл? Анан кийин ошентип туруп, вдруг
күтүлбөгөн жерден ал алтын кен боюнча проекттер жаза баштады. Анан жанагы 93-жылы сунуш кылып атпайбы, мындай проект алтын боюнча биз ал кумторду казабыз. Көрсө ошол кезде ошол 2 жылдын ичинде кумтор боюнча болгон маалыматты Москвадан, Бичтен маалыматты жана Госгеология деген ошол жакта эмечи излеген геологдор ошол жакта болчу документ. Ошонун баарын таап, Ташкенттеги документ баарын топтоп тургандан билген экен да, бул жерде крупнейший залежи, крупнейший месторождение золота чоң. Анан ушуну колго алыш керек. Бул эми 68-жылы жаңылбасам ачылган кен болчу, 60-жылдардын айынан анын кору запастары да белгилүү болгон. Абдан бул Советтер Союзундагы кор боюнча 2-3 орунда турган кен болгон. Чоң кен экен, ошондой эле белгилүү болчу. Ошондой эле болгон да. А негизи Кыргызстан өз алдынча өздаштырып алат беле ошондо. Адистер, технологиялык жактан биз даяр белек ошондо. Кыргызстан. Биз Кыргызстан ошол учурда макмал комбинатын курсак эмне үчүн даяр эмес? Макмал комбинатты биз өзүбүз курдук да. Капар Кыдыров деген аксакалыбыз ошо инженер, горный мастер, ошо окуган, атайын ошол окуган. Апа Жумагуловдун курдашы, чогуу окушкан. Анан он высококвалифицированный адам болчу да, каза болуп кетпеди ал. Байкебиз анан ошол киши макмалды курду, өзү курду да. Ага тиги жардам берген жок, эч ким тияктан чакырышкан жок да. Европадан. Бизде тажрыйба жок экен деп болгону, Россиядан кеңешчилер болду, Россиядан жардамы болду ошол жагынан. Бирок консультативный деңгээлде. Анан кийин курду. Ошол Капар Кыдыров аксакал көпчүлүккө мындай массага белгисиз адам да. Бирок адистер арасында мындай сиздин макалаңыздарда да окуп калдым, ошо Капар Кыдыров Кыргызстандын да биринчи ошол Кыргыз алтын деген концернди түзүүнүн башында турган. Государственный комбинат, мамлекеттин комбинаты, алтын золотоперерабатывающий комбинат. Эми ошол Кыргызстанда алтын казуу, алтын өндүрүшүнүн башатында турган адамдардын бири болгондон кийин анын сунуштары болду. Ага ким кулак салып аттыбы же бут тосуулар болду Капар Кыдыровдун сунуштарына, демилгелерине. Кандай болду ошол? Бул Советтер Союзу учурунда акыркы 80-жылдарда салып бүттү да. Уже тиги 90-жылдар деген мен келгенде бул уже продукцияны бере баштаган. Казармандагы макмал. Казармандагы макмал продукцияны бере баштаган жаңы мына. Ошондо директор. Анан кийин концерн түзүлгөндө, концерн ошондо сегемен башталганда концерн Кыргыз алтын деген Кыргыз золото деп аталчу да, государственный концерн, госконцерн Кыргыз золото деп. Ошонун директору болчу Капар Кыдыров. Андан мыкты адис жок болчу да. Максаты эмне эле ошол концерндин? Ошол концерн макмалды тейлейт, анан макмалга байланышкан кеңдерди, макмал обрабатывающий да, продукция сырье керек, ошо кеңдерди ал жанагы Солтон Сары, Талдыбулак левобережный, Жер үй, анан Кумтор. Мына ушуларды башын бириктирген. Алардын планы боюнча Капар Кыдыров менен көп сүйлөшкөн, Мемет Кемал киши менен жакын мамиледе болдук, анан көп нерсени түшүндүрүп берген мага да ошо боюнча. Терминология боюнча, эме боюнча ошондо айткан. Биздин план боюнча биз дегенде жер үйдү башташыбыз керек болчу. Жер үй таластан. Жер үйдү освоить эткенден кийин, анан кийин только тиги Кумторго чыкмакпыз. Советтер Союзунан бери ошондой ырат менен эмнеге жер үй анан гана Кумтор? Эмнеге жер үй, себеби жер үй высокий бийик жерде эмес, жапызыраак жерде. Кумторго салыштырмалуу. Аны жеңилирээк, макмалдай эле. Аны эметип туруп, өздөштүргөндө акча түшөт алтындан. Ошо алтындан акча түшкөндө, ошонун акчасы менен, ошонун запасы менен, ошонун тиги тажрыйбасы менен анан кийин тиякка чыгабыз высокогорный. Аны үчүн тиги жактан эметиш үчүн анда жанагы тоодон чыгарган алтын мамлекеттер бар да, тоолор, бийик тоодон чыгарган алтын мамлекеттер бар да, алтын чыгарган мамлекеттер, Южная Африкада, Южная Америкада, Европада ошолордун тажрыйбасын билип, окуп, үйрөнүп, практикадан балким өткөрүп, анан кийин ошону жасамак экен да. Бирок бул киши өзү жер үйдү эметмек экен. Макмалга окшоптур, жер үйдү баштаган, жер үйгө барып уже директор болуп калган. Капар Кыдыров токтотподу аны баарын тең. Аны баарын тең токтотподу. Тияк Камекка келгенден кийин анан тиякка баарын токтотту. Кыргыз алтын концерни кийин Кыргыз алтын акционердик кому болуп калды, жаңылбасам, анын ордуна Дастан Сарыгулов дайындалып калды. Капар Кыдыров ошондо эмнеси менен жакпай калды, колдобой койду ошол демилгелерди, анткени ошол өзүнүн көз карашынан тайбай туруп алдыбы? Эмнеге ал ошо Кыргыз алтынды түзүүчү,
алтын казуу тармагын андан жакшы билген адам болбосо эмнеге аны четтетип коюшту? Кеп Капар Кыдыровдун өзүндө эмес. Кеп Капар Кыдыровдун тегерегинде түзүлгөн кырдаалда. Капар Кыдыров мамлекеттин кызматкери, ал мындай частный энди иштебейт эч качан. Мамлекеттин эмне буйрук болсо, мамлекет ошону аткарат, дагы аткарат. Анан мамлекеттин буйруктары туура эмес болсо, ал деле мындай жок каршы чыга турган адам эмес болчу. Ал ошо баш ийип иштемек. Бирок бул жерде башка нерсе болчу да. Госконцерн Кыргыз Алтын мамлекеттин уюму болгондон кийин бул жанагы Кумторду көзөмөлгө ала турган уюм. Ооба. Бүт алтын тармагын көзөмөлдөй турган концерн. Контролдой турган уюм. Ал жерде счетный палата кийин түзүлүп, ошол текшерет, жанагы УБХС ал кезде жана разный структура, МВДнын, КГБнын структурасы текшере турган объектта себеби мамлекеттик. Анын статусун өзгөртүш керек болчу. Акционерин кылганда ал жерде башка мыйзам. Ал уже мамлекет эмес, уже мамлекет кирише албайт ал жерге. Акционерный коом деп коет. Ошонун мүчөлөрү чечет. Ошонун чечимдери жабык түрдө айтпайт. Даже штатный составын айтпайт. Канча киши ошол жерде. Акционердик коомдор жөнүндө мыйзамга кагана ылайык иштеп. Мамлекеттен жабыш үчүн ошондой эме түзүлгөндө, ошол дүйнө жүзүндө ошондой да тартип. Концерн статусу жоюлду, акционердик коом түзүлдү. Разгосударственный деген сөздө Америкадан башталганда бул акционерный эмелер. Ошон үчүн бизде ошондой ыкманы тапты. Эмнеге? Контролдон алыстатыш үчүн. Текшерүүдөн алыстатыш. Эч ким кире албайт Кумторго. Эч ким текшере албайт аны, себеби акционерный. Анын үчүн биякты акционер кылыш керек болчу. Кыргыз Алтын деген акционерный коомду түзүп, профессионал Капар Кыдыровдун ордуна не профессионал, ал профессионал эмес. Дастан Сарыгулов тоо кен боюнча профессионал эмес. Бул Ленинградта жанагы инженер, коммунальный хозяйство боюнча бүткөн сантехниктердин эмес. Бул кайдагы отношение имейт, горный проходко эмелерге жок да бул. Профессионал эмес, аны элдин баары билген. Бирок ал өзүнүн кишиси, чогуу окуган Ленинградта ишенген кишиси, ошону алып келип коюп койду. Анан кийин жана балакеттин баары башталды. Ошентип Турдак Нусубалиев баштаган, сиз айтып кеткен тоо инженери ким эле? Атыңыз Шергазы Мамбетов. Шергазы Мамбетов баштаган топ абдан эле коомдук резонанс жаратышты ошол жылдары. Жаратышты. Ооба. Абдан эле каршылык көрсөтүштү. Сиз чагылдырып жаттыңыз, журналисттердин бир катары эң активдүү. Эмнеге эгерде чынында эле мындай логикалык эгерде ой жүгүртсөк, эгерде ошол кездеги өлкө жетекчилиги Акаев баш болгон билбей эле анын репутациясын, анын тарых таржымалын билбей эле Шиабеканын Бирштейндин жаңылыш эле аны тандап алса баш тартмак. Демек мындай бир логикалык бир тыянак чыгат да, билген. Алар ошого өздөрү мындай табакташ болгон деген бир туура деген тыянак чыгат да, мындай эле карагандачы, эгерде ушунун баары айтылып бир эмес 2 жылдай силер доболбос кактыңар, 2-3 жылдай. Эч кулакка алган жок, көзүн илбей аягына чыгарышты. Ооба. Ошол жылдары эсимде 1 тонна, 1,5 тонна алтын Кыргызстандын алгачкы өндүрүлгөн жери Макмалдан. Ошол алтын жок болуп кетти деп жүрүштү да. Самолетко жүктөлүп. Ошол алтын эмне максатта, каяка жеткирилди, эмнеге андай болгон? Эмне максатта сакталган? Эмени түзбөдүбү? Эмени түзгөндөн кийин акционерный коом болуп койду. Кумтордун баары тең жабык болуп калды. Кара Балтада Афинаж завод иштеп аткан, аны иштетсе болмок, аны иштеттирбей, ошол тиги алтынды биз Афинаж кылабыз деп Швейцариянын Афинажный заводуна жеткириш үчүн Бирштейндин эмеси да самолетко салып, жана Бошкоев деген охрана ошол баары жетектеп барган. Казанды кармаган май жалайт деген эмес, ошо май болбой калат эле да анчалык көбүрөөк. Анан ошол жака алып барып туруп эметип, анан кийин химический состав менен физический составдан жанагындай махинация кылып эмес болуп калат, разницасы. Ошол разницасы чөнтөк-чөнтөктөргө кетти. Анан алтын ошол бойдон калды. Жок, азыр билбейбиз. Ушул күнгө чейин биз ошол алтын кайда экенин билбейбиз. Эми ошондо буга экономист болуп болуунун кереги жок да. Бул жерде турган кара балтага алып барып алтын иштеткен арзанбы же самолет менен Швейцарияга алып барып иштеткен? Ошондо да нааразычылык мындай бир. Жок, буларга выгодный не сделка да, бул сделка деп коет муну. Мамлекеттин башчысы менен эми кезде баарын башкарган мамлекет культ личности деп койсок туура болот да, бир личность. Личность эмес, 5-6 киши эмес, бир киши. А жок, президент эл шайлаган аны. Башкаларды премьер-министрди жыл сайын алмаштырат. Жыл сайын президент эл шайлайт. Ошон үчүн бир эле кишинин культу болгон. Ошондо
Аскар Акаевтин культ мына бул кишинин кызыкчылыгы анан кийин Бирштейндин инвестордун кызыкчылыгы бириккенде сделка болуп калды, золотая сделка болуп калды. Башка сөз менен айтса болот, бирок биз мындай научный тил менен айталы, золотая сделка болуп калды. Ошол сделканын пайдасын ошо эки тарап көрдү. Ажо тарап, Ажо деген эми Кыргызстандын бүтүн Кыргызстан эмес да, бирок культ нерсе болгондон кийин бул эме болуп калды. Государство это я и моя семья деген менин досум Раматов досум Сатыбалды Жээнбек ошондо ушуга байланыштуу жазган. Государство это я и моя семья деп француздун бир королу айткан да. Ошентип айткан. Сен биз тиги Франция менен сүйлөшөлүк десе айткан. Жок, Франция деген мен деген Франция менен сүйлөшөсүң. Государство я и моя макаласы ушундай аталган. Сатыбалдын макаласы. Государство это я и моя семья деп. Ал Акаев ушундай болуп калды, государство болуп калды. Анан түзгөндө эбегейсиз байлыкты, бул фантастикалык түрдөгү жол ачылды байлыкка. Дүйнө жүзүндө мындай болгон эмес. Жок, болгон. 18-кылымдарда африканский тажрыйба, Африканын тажрыйбасы, жана Родезия деп атпайбы, Роде деген ошол алтын, бриллиант көп чыккан өлкөлөр болгон да Африкада. Сетсил Родс деген, ал Роде деген англичандын атынан коюлган да, Род деген. Сетсил Род деген ошо барып туруп алтынды тап, алтын, алмаз, бриллианттарды ошонун баарын тең просто чөнтөккө салып кетишкен алар. Эми мында 91ден баштап 94-түн сентябрында парламент тараткатылбадыбы? Ушу дээрлик 2,5-3 жыл ушунча резонанс болуп жатты. Эмне парламенттин легендарлуу парламент, Кыргыз тарыхындагы эң күчтүү парламент деп айтылып жүрөт, көз карандысыз деп. Парламенттин эмнеге күчү жетпей калды? Ушул ишти токтотууга, ушуну туура мыйзамдуу, туура нукка салууга, ушул алтын өндүрүү ишин эмнеге мындай? Парламентте ошо кезде мындай үгүт жүргүздү да, парламент 350 депутат. 350 депутат ошонун жарымысынан көбүн 80% деп койсо үгүт жүргүзгөндөн кийин алар ынанып калат да. Аксакал айткандан кийин бизде ушундай аксакал мынтип айтты. Бизде Кыргызстанда бийик технология жок алтын боюнча. Бийик технологияны билген адам мына бар. Мына түздүк. Себек, Камека деген Кыргызстан Камеканы түздүк. Мына булар иштетет. Булар Канададан келген. Булар опыты бар, тажрыйбасы бар. Кийин эчтүрүсү эч кандай тажрыйбасы жок экен. Канадада да белгисиз, Европада белгисиз. Таптакыр эчтекеси жок демекенде нолдон баштаган, бизден баштаптыр да. Ошо тажрыйбасын бизден топту. Мына булар билет. Биздин кыргыздар билбейт. Анда суроо коюшкан. Айым үчүн орустар делете тиги эме Сибирь жактагы тоолорду эметип атпайбы? Эми үчүн жок, орустар болбойт, аларга көп ишенич жок, буларга ишенич. Бул Европа передовой. Мына передовой технологияны алып туруп бул элдин көңүлүн алып, ишендирип, депутаттардын жарымысы мындай искренне ишенди, жарымысы башка жагы менен ишенди, мындай кызыкчылык кызмат берди, тиги ушул анын баарын темный жагы ал, тиги жашыруун жагын аны конкреттүү айтыш керек. Конкреттүү болгондо жөн эле жалпылап айтып атабыз да. Анан кийин алар добуш берип таратып салды парламентте. Себеби ошо парламент тоскоол болуп атканда, билесиңер тиги Жумагул Саданбеков, көлдүктөр кеттик деп туруп баары кирип ушинтип эме кылды да, саботаж кылды. Парламенттин кворумун болтурбайынан кийин жаптырып салбады. Жаңы парламент түздү, жаңы парламент менен иштейди болот. Оңой эле нерсе, бул простой нерсе. Бул мындай да, мындай айтсам, түшүнүктүү болсун да элге мындай. Европанын тажрыйбасын алам деди. Европанын тажрыйбасын алды. Якобы мындай деп коелу. Анан кийин ошол тажрыйбага Африканын ыкмасын колдонду. Айтпайт да Африканын ыкмасы деп. Африканын ыкмасын. Африканын ыкмасы жөнөкөй эле. Европанын ыкмасы боюнча мындай жерлерде, гендерде бөлүштүргөндө продукция, товар бөлүштүрөт. Товар. Алмазды чыгардыңбы, ошо алмаздын эмеси бөлүнөт. 1000 тонна чыгарсаң, ошо 1000 тоннанын эмеси тиякка, жарымысы тиякка кетет, жарымысы мамлекетке кетет. Ошо өзүнүн жарымысынан анан эме төлөйт. Алтынды касса деле ошондой. 1000 тонна алтындан жарымысы тиякка, жарымысы тиякка. Ошо өзүнүн жарымысынан инвестор налогду төлөйт, отчислениени төлөйт. А бул жарымысы чистый продукт боюнча банкка барып түшөт. Мамлекетке калат. Себеби ошол жылы алтындын бир унциясы $300 болсо, 5 жылдан кийин ал $300 $1000 чыгып кетиши мүмкүн. Мына азыр $2000 ашып кетти. $300 башталган нерсе. А эгерде ошону сактап туруп, азыр ошо алтын бизге түшсө, сактап турсак, биз себеги байма. Мына Африканын ыкмасын алып туруп, Африка ыкмасы мындай түшүндүрөйүн. Бул жанагы товар дебедимби? Прибыль деп коет ыкмасы. А бул продукция. Деление продукции. Бөлүштүргөндө продукцияны бөлүштүрөт, товарды бөлүштүрөт. Африканын ыкмасы боюнча товарды бөлүштүрбөйт. Таза пайданы гана. Продукт эме процент бөлүштүрөт.
Пайдадан чыккан процент деп коебуз. Алтынды саткандан кийин, Таза пайдан. ошо саткандан кийин пайда түшөбү, ошо пайданын процентин бөлүштүрөт. Сага мынча, мага мынча процент. Ошол Акча схема түрдө болушу мүмкүн, акча түрдө болушу мүмкүн. Бирок ошол жанагы эме чыгарганда затрат деп коет да. Затрат. Мисалы ошо алтынды чыгарганда затрат $1000 болсо, ошол $1000 затраттарды 100 000 деп коет. Анан тиякта эмнеси калат? Тиякта 1-2 процент калат. Таза пайдасы. Баары кетти тиякка, уже затрат болуп калды. Все чистый. Биякта ошону сатат да, ошону сатканда дагы ошонун немесин жаныбызына жеткирбей берип атпайбы? Ошол африкалык схема менен иштетилип Копейка болуп калды. атпайбы? Биз копейка алган жокпуз эчтеке. Мына азыр сурасаң, азыр мына канча банкир болду бизде, канча банк жетектеди, бирөөсү дагы айта алган жок. Мына азыр деле айта албайт. Канча тонна алтын запаста турат бизде слитка менен. Ну балким азыр мына Жапаров токтотподу бул эстафетени. Алтын түшүп атабы да, ошону азыр билбейбиз точно. Билиш керек эле. Канча тонна слиткада бизде банкта сакталып атат? Качан түштү ал? Көлөмү канча? Буга чейин, Жапаровго чейин мындай жок болчу. Минтип койчу. Суроо бергенде суроо берет да журналисттер. Ошо журналисттер суроо берет. Золото валютные резервы деп коет. Не золотой запас. Золотой запас деген товар. А золото валютные резервы деген бул товар эмес. Бул товар эмес. Бул акчалай түрдөгү, анан кийин акча түрдөгү кагаздар, кагаз. Баалуу кагаздар деп койсок болот да мына. Мына айырмасы ушул. Товар, продукция, анан кийин процент. Бизде баштан ошондой кылды. Процентке түштүрдү да, биз процентке түшүрүп койду. Анан кийин Чыңгыштын учурунда процент азыраак болуп калыптыр. Жумагулов келди, процентти көбөйтүп, 100% кылса да эчтеке чыкпайт эле андан. 60%, ой да кол чаап, биз 60%, 60-70%ке жеткирдик. Мына прогресс. Это не прогресс, это, значит, орустардын сөзү бар, это ерунда. Конага бир аз артка кайтсак, башталганда бул иш Бирштейндин Сиабека компаниясы менен башталып отурат, туурабы? Анан кийин эле 94-жылы келишим түзүп, Камека болуп калды. Сиабека менен Бирштейн четке чыгып калыштыбы? Бул экинчи башка канадалык компания келип иштетип калдыбы ошондо, Камека деген. Сиабека четте калып калды ошондо. Кандай болду? Бирштейн эмне болду ошондо? Жок, мындай болгондо, мына мен айтып берейин, анда конкретно болуш керек бул жерде сөз. 91-жылы Кыргызстан Сиабека деп аталды корпорация. Акаев түздү, башчысы Борис Бирштейн. Алтында алдыңкы технология менен казабыз деди, ушу менен кызыктырды. Анан Африкан тажрыйбасынан алынган шарттарды сунуштап, ошону таңулады бизге. Макул болду. Инвестор менен жолго фантастикалык түрдөгү жол ачылды баюуга. Фантастикалык баюу башталды. 93 пока теорияда башталды. Теория жазылып калды да. Андан кийин 93-жылы Кумтур Голд компания дегенди түздү. 93 Кумтур Голд компания. Кумтур деген эме Голд Золотой компания деген деп аталган жабык түрдөгү акционерлик коом түзүлдү. Анан иш жашуун түрдө башталды. Жогорку кеңештин алтын маселеси боюнча комиссия түзүлдү. Алтын менен чогуу вольфрам, молибден жана башка толтур эмелер бар экен, аны эсепке киргизген жок. Алар болсо алтындан кымбат нерсе, Япониянын жанагы высокотехнологический продукциялуу ушулар калдырды. Ошон үчүн япондор бизге келип кызыккан ошондон болгон. Ушу боюнча биз иштешелик деп Япондун сунуштарын четке какты, себеби биякта ошо Бирштейндин командасы иштеп калган. Анан эметпейт, аны көрсөтпөйт, анын ичинде күмүш да бар. Очень ценный. Кана ушул күнгө чейин биз билбейбиз, канча вольфрам, канча молибден биз алдыкпы, алган жокпуз. Кана, где? Алтын менен сопутствующий чыгат. Профессионалдар билет бул менин айтып аткан сөзүмдө. Сопутствующий чыгат, так? Алтын өзүнө мындай чыкпайт таза боюнда. 180 ген бар бизде, ушу боюнча алтын эмес, мына эме боюнча гендер. Анан плюс ана эме ушул бул жерде айтыштын кереги деле жок кой эмес. Сейрек кездешүүчү металлдар. Бир кылымга жете турган запас бар бизде. Ушу редкоземельный деп коет. Сейрек турат, сейрек кезиге турган металлдар, муну орусча айтат редкоземельный металл, Орловкада. Жогорку технология деп пайдаланат. Парламенттик комиссия бир эле алтынга таянган, бир эле алтын издеген. Буларга көңүл бурган эмес. Профессионалдар жок болсо керек, эмне билбейм. Анан кийин алтындын баасын айтып коеюн, түшүнүшүн азыр эл. 93-жылы 1 унция деген 31 грамм. 31 грамм. 1 унциясы $150 болгон. 93-жылы $350. 2006-жылы экинчи президент келгенде 1 унция $800 болду. Жанагы эле 31 грамм, $800. 12-жылы 1 унция $1500, $1500 болду. 12-жылы. 22-жылы $2300, мына азыр. 1 унция $2300. Бул эсептесе болобу, любой математик санап берет да.
Ошол кезден баштап 90-жылдан бери баштап биз алтынды банкка салып алсак канча пайда көрмөк ошол алтын басы. Конагай, ушул баа темасына өзүнүн актуалдугуна баада алдыда кайрылабыз. Мен жанагы Сиабека кантип Камекага айланып калды, ошону аягына чейин айтып калсаңыз. Камека деген Сиабека Камека айланган мындай. Камека деген ошол кумторду иштете турган тияктын эмеси. Канаданын фирмасы. Кумтор Голд компания деген бул бизде түзүлгөн акционерлик коом болуп атпайбы, бирок ошону иштеткен, ошону контролдогон, ошонун базасын эметкен, тияктын эметкен Камека деген компания. Ал биз түзгөн жокпуз, Америка, Канадан түзүлгөн Камеко. Ошол түзүлдү да. Ошол иштеп атты. Ага Бирштейндин Сиабеканын тиешеси барбы Камекага? Бирштейндин түп түзүн Ошол түзгөн компания. Ошол түзүлдү. Анан кийин булар мындай кылды. Келишим түзгөндө ошол Камека менен түзүлгөн. Апа Жумалов деп атпаймынбы, келишимди Чыңгышты кетирип, Чыңгыштын эмесин жараттырбай, чатак болуп скандалда парламенттен кетирбеди. Анан кийин мягкий рейд эметип, Апа Жумалов премьер-министр болуп калды. Анан ал киши более профессионал киши да. Анан кийин түзгөндө бул жанагы продукция дегенди эмете албай койду, ошо пунктты киргизе албай койду. Өзү менен далай сүйлөшкөн магыш менен, бул билет аны. 34-жылкы мына азыр деле сакал уже. Продукцияны киргизе албай койду. Продукция деление деген. Бирок экинчи важнейший пункту бул киргизди. Экинчи важнейший бул. Биринчи пункт мына продукция, эме деп коет мындай базовый, ключевой момент продукция. Продукцияны бөлүшүү. Продукция бөлүштү. Экинчи пункт срок эксплуатации. Срок деген бар да. 10 жыл, 15 жылдан ашырбайт. 10-15 лет вот в этом промежутке. 12 лет может быть, но не меньше 10, не больше 15. Эмнеси менен маанилүү бул мөөнөтүн аныктоо? Мөөнөтүн аныктоо, ошол мөөнөттө сен иштейсиң, ошол жерде иштейсиң, өзүң пайдаңды көрөсүң, ошону освоить этесиң, бирок башка мамлекетте анан кийин 10 жылдан кийин сен чыгып кетесиң. Баарын калтырасың, ошол жердеги технологияны баарын калтырасың. Иштетип баарын казып аласыңбы, же дагы калып калабы, мааниси жок. Жок, ошону санайт да, мына 10 жылда бүттү эметеби, же 12 жылда эмелеби, ошол 15 жылдан ашырбайт да, ошону сен пайдасын көрөт да, любой случай жарым продукцияны алса, конечно пайда көрөт да. Анан кийин 10 жылдан кийин сен пайдасын баарын көрөсүң. Затрата кылдың да сен жанагы техника менен баарын сен алдың, возвратил, двойном, тройном, 10-кратном размере, плюс еще получил прибыль, 10 жыл иштедиң, кеттиң, калган баартан мамлекетте калды. Эскиргени калат, ошо эскирди, аны уже мамлекет өзү сатып алды. Кандай мөөнөт орнотту Жумагулов? 10 жыл. 10 жыл. 90, мына мен конкретно айтып коеюн. 1997 2007 жылга чейин 10 лет конкретный мына соглашениесинин тексти турат. Конкретно эме кылган. Жок, эмнеге узарып кетти? 2007-ге чейин 97ден 10 жыл иштеп туруп, анан 10 жыл эми жанагындай продукцияны бөлүштүргөн жок, прибыльди бөлүштүрдү, бирок ал киши жанагы 67деге чыгарып койду эмес, жакшы эле, жакшы болду деп айта албайм, мен айта албайм. Муну мындай айтса болот, бирок жакшы болбойт, продукцияны бөлүштүрбөгөндөн кийин жаман болот, жакшы болбойт, эч качан жакшы болбойт. Это грабительский кабальный, но здесь плюс то, что 10 жылга. Ошол кабальный условия 10 жылга түзүлгөндө, 10 жылдан кийин кетет бүттү, анан кийин уже биз өзүбүз иштейбиз. 10 жылга жеткирген жок да булар. 2002 жылы Аксыда эме окуя болду. Менен кичине өзгөрүү болду, тиги болду. 2003 жылы Акаевдин юристтери Камека деген фирма передает, өткөрүп берип атат. Центере деген башка фирма, Канаданын Центере деген фирмасына өткөрүп берип атат. Уже башка менен келишим якобы. Всё, тиги жана срок уже кетип калды, ошо менен просто размазать этип салды срок. Обнуление болду. Обнуление кылып салды. Кайрадан эсеп башталат дагы 10 жылдан. Мына 4 жыл жете элек ошо мөөнөтүнө 4 жыл запас менен 3 жыл обнуление кылып койду, жаңы келишим түздү, бүттү, андан кийин уже кете берди. Болду. Андан кийин уже жанагындай срок коюлган жок. Кийинки келишимде срок жок. Жаңы тарап менен жаңы келишим түзүлүп калды. Жаңы келишим түзүлдү, анан кете берди. Центер анан ушул күнгө чейин мына Жапаров токтотподу. Центер ол эле келет, Центер болуп келет. Себеби жанагы барьерди, жанагы соглашение менен болгон эмени баарын алып салган. Алтындын баасы боюнча Кубанагай 97-жылдан баштап 2004-кө чейин Кумтөр 2004-2005-ке чейин Кумтөр керешесиз иштеди. Анткени 4000 метр бийиктикте алтын казуунун да алтындын өз баасы, себестоимость орусча айтып жүрөбүз, өз баасы абдан жогору. Мисалы, түз жерден каскан алтын менен түбөлүк тоң жерде, вечная мерзлота деп коет го, 4000 метр жерден, түбөлүк тоң жерден алтын казуунун баасы, мисалы, шарттуу түрдө түз жерден 100 казып алтынды чыгарып 1 граммынын өздүк баасы 100 сом деп коелу, ал жакта болсо 500-600 сом деп шарттуу түрдө айтылды. Ошон үчүн 7 жыл
кумтөрдө алтын казылып жатты, бирок ал ошо кумтөрдү ачууга кеткен өзүнүн өндүрүштүк чыгымдарын актаган жок. Анан 2005 жылдан баштап гана киреше бере баштады. Анын үстүнө 2005 жылы мына сиз айттыңызбы, барган сайын баалар өсүп жатты. Ошол чынбы, ошого инанса болобу? Калпта бул жомокто. Бул бизге, мамлекетке, инвестордун проблемасы мамлекеттин проблемасына тесеш жок. Өлкө келишим түзгөндө жанагынтип түзбөйт. Сен 3 жыл бекер, 5 жыл биз албайбыз үлүштү. Сен иштейсиң, сен 3 жыл сен кыйналасың. Бул дагы коррупциялык келишимдин шарт болду. Анан кийин 3 жылдан кийин же 4 жылдан кийин же 5 жылдан кийин биз анан кийин бөлүшө баштадык. Такого нету. Сразу биринчи эле баштаганда бөлүшөт. Жарымысын биз алабызбы? Жарымысын өзү алабы? Ошо жарымысынын өзүнүн жарымысынан өзүнүн пайдасын. Бирден мамлекет эмне кыла алат? Налогтон бошотуп коет. Жанагы жарымысынан жеңилдиктер берилген. Налогтон берки үлүшүн алат. 50% үлүшүн алат. Мына мындай айтайынчы. 10 тонна алтын алса, 5 тоннаны бизге берет, 5 тонна өзүнө калтырат. Бирок ошол 2-3 жыл ошо 5 тонна алтындын эмесинен төлө турган налогту бошотуп коет. Болду, калган затраттан баары өзү чыгарат. 10 жылдын ичинде чыгарып бүтүрүш керек. Чыгарып бүтүрбөсө анда банкрот фирма, анда болбогон фирма жабылып калат. Эсептей алдыңарбы? Мисалы бай адистер болдубу, сиз иликтеп жүрдүңүз. Ошол чынында эле 7 жыл эмес. Мына 7 жыл демек ошо жеңилдик менен касып жатты. Алтын өзү актабайт деп 2005 жылга чейин. Чындыгында канча киреше көрүп жатышты ошондо? Ошол 97ден баштап казып 2005ке чейинки баягы салык киреше төлөөсүз жок иштегенде дегенде. Ошону эсептегендер болдубу? Булар жыл сайын отчет берип турду. Биз бул жылы мынча 16 тонна каздык, биз бул жылы 20 тонна каздык деп ошентип андан көбүрөөк каздык, азыраак ошонун тегерегинде. Алалык мындай орточолук 20 тонна деп коелук. Мындай эмеге санаганга жеңил да. 20 тонна алтылды, мына 97-жылдан баштады, 20-жылга чейин алалык да, 23 жылда, 13 жыл болуп атат да. 20 тоннадан казылып жатканда 260 тонна алтын алынды, жерден чыкты. 260 тонна, мына условно айтып атабыз да. Ушунун тегерегинде болот да. Ушундан бизге налог жана кирешени эсептегенде алар берип атты да, налог берип атты, киреше берип атты, Сукуский фондко кирип атты. Ошол 206 тоннадан 10% алтын түрүндө эмес, акча түрүндө 10% бизге тийип атты. Эгерде калыс түрдө келишим түзүлсө, анда биз ошо 260 тоннанын жарымысын 50% товарын алмакпыз ушул жылдарда. Ошо жарымысы болгондо канча болот? 130 тонна болот атпайбы? Товар түрүндө алсак, 130 тонна. Берки 130 тоннадан өзлөрү жанагы биз налогтон албай эле койсок деле болмок. Баары кетет, бизде 130 тонна чисто калып атат. Таза пайда түрүндө. Буга кошумча. Инвестор жана налогту анан кийин эметкенден кийин төлөйт. Дагы налог ушундан башкасы дагы налог акча түрүндө түшмөк бизге. Так, анан кийин мындай эсептесек биз 130 тонна алтынды белек кылып берип койдук да. Ажо менен инвесторго мына айылайындар. Кыргыздын силерге белек. Силер казган үчүн эле, казып берген үчүн эле. Бул эме деген акмакчылык. Сен тиги огородуңду картошканы бирөөнү чакырып туруп казып бер десең, анан кийин казып берип алып кетет. Бүт баарын 1 тонна казса, 1 тоннаны алып келсе, эчтеке калтырбайт. Мен сага үлүш берем, базардан саткандан кийин аны базарга сатып туруп 1 тыйынга сатып туруп келет, анан мамдар 1 тыйын берип коет сага. Болду, эме деген бул эмне? Өзүң казсаң табасың да пайданы. Жок, сен рахмат дейсиң дагы. Вот, мына подарка тебе. 2003 жылы декабрда реструктуризация болду, КМК жоюлуп, центра түзүлүп, жаңы келди. Ошондо эсимде Акаев аябай даңазалап, 2000 ошол жаңы КМК центра түзүлдү, Кыргызстан 80 миллионбу, 85 миллионбу доллар алган, разовый. Бул эми баягы расмий түрдө гана ачыкка чыгарылып, мамлекетке берилген белеги же бир кун төлөп койду, мындай. Кун төлөгөндөй болуп койду да. Точно айтсак, көз боямочулук. Көздү боеп койду. Ошол мына ипотекалык курулушка жумшалат, мына Кыргызстан чоң пайда көрдү деп абдан мындай даңазалап, мактап ошол 80 миллион доллар алдык деп. Бирок чынында ошондо Кыргызстандын үлүшү 67%дан 31-32% ошого түшүрүлдү. Бирок сиз айтып жатпайсызбы, 67% болгондо деле биз баягы бул жөн эле кагаз түрүндөгү, чынындагы мындай факт түрүндө 67 аяктан чыккан 67 алтындын 67%-на биз ээ болгон эмеспиз эч качан. Ошондо 31-32%га түштү. Анда мурдагыдан да начарлады ошондо 2003 декабрдагы реструктуризацияда. Ошондон кийин эмне болду? Биздин үлүшүбүз азайганы, расмий түрдө аз келгенсип, 2003 декабрдагы реструктуризациядан кийин 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 2003 декабрдагы реструктуризац
мөөнөтү чектелген жок. Чектелбей калды, туурабы? Кийин 2007 жылы реструктуризация болду, жаңылбасам. Анда кандай жол менен дагы Кыргызстандын үлүшү шарты канчалык начарлады? Кандай болду ошондо? Ошол 2003-төгүдөн дагы начарладыбы? Анын эмнеси мындай жакпай калды, жакпайт эле Бакиевке? Дагы мындан дагы начарлаганга эмнеге себеп болду? Начарлатканга. Мындан да начарлатканга үнөмдөйт, акча үнөмдөлөт, көбүрөөк пайда түшөт чөнтөккө. Бул жерде 17%-га түшүп калды 2007 ошондо. Муну санаштын, бул математикти чакырсаң да, профессор математик чакырып санашсаң да бул жерде 10%дан чыга албайт. Мен санап чыккам муну, математика просто азыр убакыт жок, анын кереги деле жок. Ал уже деталдар, профессионалдар үчүн мен китеп жазам, ошо китеп жазгам. Учурунда чыккан, дагы экинчи жыга алышын ошондо баарын окуйсуңар саналып. Бирок суть мындай, бул жерде мааниси, түпкү мааниси мындай болуп атат да. Бул ошол төтөлгөн 60%, 30% моментти көбөйтүп ылдыйлаткан баарын тең эсептегенде, ошо жанагы главный чогуу үлүштүн жанагы прибыльден, алтындан түшкөн прибыльден 10% тегереги болот. Точно айтайын, 10 эмес, 9%. 9%тен 7%ке түшөт, анан кайта 8 болуп калат, анан кайта бир жылы 6-га түшөт, бир жылы 4-кө түшүп калат. Жана ылдыйлаган ошондон 4% алып калабыз. Анан кайта эметип, это вариация сделки. Вариация эметип айтпайынчы, жана башка сөздөрдү айтпай эле коеюн. Вариация сделки, очень позорный, мындай паскудный сделка. Эч качан 10%дан жогору болгон ашкан эмес Кыргызстан үлүшү. Ашкан эмес. 4%-га, 5%га түшүрүп коюп, анан кийин айтып кетти, анан рас деп 8-9% көтөрүп кетти. Мына 8, оказывается, мы поняли, вот это все взяли. Манипуляция болгон экен. Это была манипуляция, игра. Бул жерде мен бир нерсени түшүнүп берейин. Эмне себептен биз ушул күнгө чейин, азыр билбейм, Садыр Жапаровдун командасы кирдиби кирген жокпу, мамлекет эл аралык рейтинг дегенди алыш керек. Лондондо ошо атайын рейтинговый агентство бар. Дүйнөнүн жүзүндөгү болгон мамлекеттер, өзүн сыйлаган мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттер, өнүгүп аткан мамлекеттер, мындай жаңа баштаган мамлекеттер рейтинг алат. Государственный рейтинг деп коет, страновой рейтинг. Мамлекет Кыргызстан рейтинг алат. Таджикстан алды, Өзбекстан алды, Казакстан алды, Россия, Белоруссия, Украина бар алды. Биз Кыргызстан ала элек болчубуз. Азыр алган, эгерде алсак угат электи алдык деп. Жок. Мен экономисттерден сурагам. Ошо Алмаз Сарыбаев деген жанагы жакында камап эмеге чыгарды го, заговор кылды деп. Ошол жигит боюнча Альчи Сарыбаевдин баласы, ошол боюнча жакшы специалист. Мен Лондондо иштеп жүргөндө ошого келген, ошол бала менен чогуу алып бара, ал кандидат наук, экономист, финансист алып барып ошол агентствонун баарын тааныштырып, Бакиевдин учурунда. Ошону көрүп туруп, кээ бир агентствонун жогорураак ал жанагы развитие мамлекет үчүн США ушундай, а кээ бирөөнүкү мындай орточороок. Биздики ошо орточо болот. Эмес да, взносу да тиярткы жогорураак, булардыкы азыраак. Ошондой бир агентствону таап туруп, жакшы болот экен деп туруп, биз ошого келгенде, Бакиевке келгенде, анда Данияр Үсенов. Кабинетинен кууп чыгыптыр. Пошел вон депти. Какой тебе рейтинг еще? Нам не хватало рейтинг. Ана мен Даниярга кезигип айткам, ты что? Ты в мутной воде золотую рыбку ловить легко, поэтому не хотите рейтинг получать деп туруп. Эметкенде жанагындай орой мамиле сурады. Мен деле орой жооп бердим ага, андай болсо сен муну мынтип жүрсөң, сен намазың өтпөйт. Сен аягың плохой конец будет у тебя деп айткам да. Жолоп турган эмес рейтингге. Ушуга жок. Рейтинг алган жок. Эмне себептен? Рейтинг алганда, ошо рейтинг алган мамлекет дүйнөлүк эксперттердин дүйнөлүк эменин эсебине кирип калат, анан контроль болуп калат. Мага бир экономист Лондондон айтты: господин посол, деди, мы знаем Кыргызстан, мы знаем, что там есть озеро Иссыкуль. Я там не был, я слышал. Мы знаем, что там горы, мы знаем, что там великий писатель Чингиз Айтматов. Андай түрү болчу киши. Но мы не знаем Кыргызстан как страну, потому что нет рейтинги. Журнал бар аларда, Financial деген журнал, главный журнал, финансовый журнал, инвестордун журналары. Здесь нет Кыргызстана. Вот здесь смотрите. Казахстан есть, Узбекистан есть, Украина есть, Россия есть, Беларусь есть, все есть, а Кыргызстана нету. А как я пойду туда? Я инвестор, крупный инвестор, у меня брендовое имя. Я, если начинаю, какой-то мошенник, который только начинает, я на Кыргызстане могу сделать себе имя. Как у вас сделали, не буду назвать тогда. Алар билет прекрасно билген, что гемиш деп айткан, мошенник деп айткан, даром эткен. А у вас работают такие, но это не брендовые инвесторы. Бул жанагындай дүйнөгө атагы чыккан инвестор эмес. 12-нчи жылы Атамбаевдин учурунда закон о недре деген мыйзамды кабыл алды биздин парламент. 12-нчи жылы. Гендер жөнүндө мыйзам орусча жазылганда, закон о недрах деген бул очень важный момент болуп атат. Мына закон о недрах в 2012 году.
Ушул мыйзамдын 22 беренесинде мынтип жазылып турат. Орусча жазылган, азыр кыргызчасын которуп айтып берейин. 22 беренеде 12 жылкы мыйзамда жазылып турат. Кенди казганга инвестор 20 жыл мөөнөт, инвесторго 20 жыл мөөнөт берилет. 20 жыл, 15 эмес, 20 жыл. Жана бул мөөнөт кендин түбүнө чыкканча, жана андан кийин бул мөөнөт кендин түбүнө чыкканча узартылат. Бул эме деген жазылыш? Чексиз. Бул дүйнөдө мындай жок. Бир да мамлекетте жок. Бул тетиги Африканын 18-19 жылында жазылгандыр анда, жазбай эле касып урда алып кетип атышкан. Бирок мындай жок. Оригиналда мына окуп берейин, оригинал орус тилинде. На разработку месторождения дается 20 лет, инвестору, значит, 20 лет с последующим продлением до истощения запасов ископаемых. Бул эме деген эме? Бул эме деген? Бул кыргыздар ушунчалык макоо калк, болгон байлыгынын баарын тең бир инвесторго салып берет. Мен айланайын, 20 жылга дегенде түз, анан кийин дагы 20 жылга узат, анан дагы 20 жылга узат. Эгерде биздин ошо генибиздин запасы 200 жылга жетсе, 200 жыл иштегин ошо жерден. Кендин баарын алып кет. Бизге болсо жанагы үлүштүн процентин берип кой. Ушул мыйзам күчүнө киргенге үлгүрүп калды, киргизиштиби мыйзам? Уже мына турат, ушуну өзгөрткөн жок. Депутаттар буга мес четелек, эмне четелек билбейм, эрки четелек. Дагы аракетте бул мыйзам. Азыр мына турат, эч ким үн чыгарган жери жок депутаттардан бу боюнча. Бу боюнча. Абдан маанилүү. Өзгөртпөйбү муну. Өзгөрүш керек да. Эмне өзгөрүш керек? Ушунун негизинде болуп атат азыр. Кубан агай, сизге чоң рахмат. Абдан кызыктуу, иликтөөңүз. Ушул берүүгө батпай калган, сыйбай калгандар болсо, буюрса сиздин китептерден окуйбуз деп ишенебиз. Рахмат. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар.